Hayalim katı olup жатат. Anın şu жардам сурайт элем, özüm донормун. Кайсы күнү акча чогулса, şu барып донор болгонго даярмын. Апам да ошо мен ооруган оору менен ооруп өткөн. Мен анда 15 жашта болдум. Bir ötünüç. Бул видеону көрүп жатып жөн эле түрүп өткүзүп жибербесеңер. Анткени адам өмүрү коркунучта турат. Ушуну эске алып, эки баланын апасы өзү дагы ушул өзүңөр азыр уккандай апа дагы ушул дарттан өткөн экен өмүрдөн. Жардамыңыздарды берип коюңуздар, кыргыз элим. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар жалпы. Биз номер 11 Сфайрам орто мектебинин 2004-2005 жылкы бүтүрүүчүлөрүнүн атынан биздин досубуз Эргешева Мирабелла досубуз азыркы күндө ататы алган жаман оору менен ооруп, сероспечен оорусу менен ооруп, өмүрү менен алышып жаткан учуру. Урматтуу кыргыз элим, ушул кызыбызды кимдир бирөөнү Аллахым оору менен сынайт экен, кимдир бирөөгө бакыт берет экен, кимдир бирөөнү кайгы менен сынайт экен. Ошондой эле досубузду дагы ушул бактылуулардын катарына кошуп алайлы деп биз мына достор чогулуп отурабыз. Урматтуу кыргыз элим, ушул Мирабелла досубуз кандай гана кыз эле, ушундой биздей эле жүргөн жан эле. Ата-энеси дагы мугалимдер болчу, өзүбүздү окуткан. Эми апасы ажал экен бул. Апасы дагы ушул сероспечен оорусу менен ооруп, жаш эле өмүр менен кош айтышкан. Ал кезде биз 10 класс элек. Досум ушул үй бүлөнүн эң чоң кызы. Эми ар бир эне бул дүйнөдө бактылуу болсо, досубуздун дагы 2 баласы бар, чырактай болгон. Ушул бактылуулардын катарына кошолу деп достор кайрылуу жасап отурабыз. Урматтуу кыргыз элим, колуңуздардан келишинче жардам кылыңыздар, сиздерден сураныч. Аз калды, көбүнө чыдадык, аз калды. Ушул марттын баштарында жөнөтөбүз деп буйрса, бардыгыбыз аракет кылып жатабыз. Сиздерден сураныч дагы аз да болсо биз төмөндө калтырган номерлерге байланышып, бир аз болсо дагы акча которуп коюңуздар, сураныч сиздерден. Ушул үй бүлөнү сактап калалы. Өзүндөй болуп балдары дагы чыркырап калбасын. Сураныч сиздерден. Досум айтып өткөндөй, ушул Мирабелла тагдырдын сыноосу экен. Энеден эрте калган эле сыналбастан бүгүнкү күндө ушул оору менен дагы күрөшүп жатат. Бул досубуз күчтүү кыз, буйруса ушул кыргыз элинин жардамы негизинде кайрадан биздин катарыбызга кошулуп, ден соолугу бекем болот деген үмүттөбүз. Үмүтүбүздү кыргыз эли колдо берсин. Биз досубузду быйыл 20 жылдыктын эсебинен ошол Индия жергесине жөнөтүп жатабыз. Кыргыз элим, сиздерге сунган колуңуздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Сиздердин жардамыңыздар менен 2 миллиондой акча жыйналып калды. Дагы да болсо аз-маз колуңуздар сунуп койсоңуздар, март айынын баштарында жөнөйт буйруса. Биздин досубуз ушул Алла Тааланын берген сыноосу менен сыналып жатат. Досубузду дагы көптөп катарыбызга кошуп алсак, ошо 20 жылдыгыбызга май айында биздин катарыбызга кошулуп келишин жөн жүрөгүбүздөн каалайбыз. Урматтуу кайрымдуу элим, ушу сиздер жардамыңыздар менен биз дагы үмүтүбүз дагы ууланып, үмүт кылып сиздерден. Кыргыз элим мындай эч бир мындай каттык сыноого кабылбасын. Мындай кабылса дагы калтырбайт экен. Сиздерден ыраазыбыз. Эми дагы кичине жетпегендиктен дагы кайрылууга чыктык. Ушул досубуз балдары дагы өзүдөй кайгырбасын. Энесинен эрте калды. Боорукер болгондуктан боору менен сыналды досум. Ушул оору менен сыналып жатат. Сиздерден кайрымдуу элимден сиздерден жардам сурайбыз. Дагы кичине жардам берип койсоңуздар, Алла ыраазы болсун. Кыргыз элим, сиздерден дагы да үмүтүбүздү үзбөй, ушул досубуз
үй бүлөсү менен бактылуу өмүр сүрүшүнү каалайбыз. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим. Сиздердин жардамыңыздар менен менин кызым Мирабелла Эргешова Индия мамлекетине барып боор алмаштырууга даярданып атабыз да. 5-6 ай болуп калды даярданып баштаганыбызга. Сиздердин жардамыңыздар менен Кудай кааласа 2 миллионго таталатып акча берди элим. Кем болуп атат акчабыз. Ал жака барганга жетпей. Ошон үчүн сиздерге ыраазычылык билдиргенче дагы бир ушундай кичине жардамдашып койсоңуздар деп суранып кетемин да. Алла ыраазы болсун, тапканыңыздарга береке берсин, үй ичиңиздерге бактылуулук, тынччылык берсин. Эч кимдин башына мындай жамандыкты салбасын. Кыргыз элимне мен чексиз ыраазымын. Рахмат.